Устаз жакшы кылып күнөөс менен мамиле кылгыла, ырайым кылгыла деп аттыле деп туруп таза эркелетип келинчегин кутуруп көбөп кетпесин дейт. Бузулуп кетпесин дейт. Эркелетип отуруп, ошентип ырайым кылам деп отуруп, күйөөнүн айбаты жок болуп калбасын дейт аялынан. Сени сыйлабай калбасын, анчалык деңгээлде эмес дейт. Бал юрайлетидала фихи адлеттүүлүк менен. Эгер аял кишиң эркелеттиң, ого эркелетип атасың. Эркелетсең таза кутуруп, чектен чыгып, шариаттын тыюу салган ишине чыгып баштаса, жок ошол жерден да айбатыңды чүрүп, башыңды жерге салып, эмне десе ырайым кылыш керек деп отуруп алба дейт экен. Сөзсүз ал мункар, арам, күнөөлүү, туура эмес иштен тосуш керек болот дейт. Жол ачып бербейбиз күнөө ишке. Ошол жерден анан ачуусун көрсөтсө болот дейт. Эгер арам күнөө ишти кылып баштаса дейт. Ошого тартып түртүп баратса. Умар радыйаллаху анху айткан экен, аялдарга каршы болгула дейт экен. Каршы болгула десе, туура түшүнүш керек. Кантип? Аларга каршы тескери болушуңарда береке болот дептир. Бул сөздү кандай түшүнөбүз десе, алар менен кеңешип кое бергиле дейт. Бирок ошонун тескерисин кылгыла дейт. Кантип? Түшүнбөй атам дейсиз да. Азыр бир сөздү айтып атасыз, аз кайра башкасын айтып атасыз. Мунун мааниси аялыңдын кеңешип койдуң. Жакшы мамиле кылып атасың, эркелетип атасың. Анан каалаганын аткарып атасың. Анан ошентип отуруп чектен чыгып, таза эле шариатка каршы эмне деди? Мага шиштакан алып бер деп шиштаканы кийип алып көчөгө чыгып кетти. Тигин алып бер, муну алып бер деп алып туруп, анан прозрачный, облегающий көйнөктөрдү кийип алып көчөгө чыгып кетти. Мисалы. Туурабы? Ошондо да сен унчукпайсың. Анда сен анын кулу болуп калдың дейт. Каршы чыккыла, каршы болгула дегени ушул дейт. Шариатка каршы келбегенге чейин көтөрөбүз, эркелетебиз, алып беребиз, багабыз, карабыз. Анан шариаттан тышкары Кудайымдын буйругуна каршы чыга турган нерсени талап кылып баштаса, жок, бул жерден токтотобуз. Ушул жерден каршы болобуз деген ушул маани. Анан тескери айланып кетпесин дейт. Шайтанды ээрчип калган болуп калбасын дейт. Аялынын кулу болуп калбасын. Кур'ани Каримде тескери айланып калбасын дейт. Далил десеңер, бул молдеке үйрөтөт, алдында эркектерди отургузуп, аялдара каршы, бизге каршы бул иш кылып атат дебесин. Бул тууралуу Кур'анда аят келет. Не дейт? Шайтан мынтип айткан экен. Алейхилана, мен сөзсүз аларга буйрук беремин адамдарга. Кудай Тааламдын жаратылышын адамдарды өзгөртөт булар дейт. Эркек үйдүн ээси башкарыш керек эле. Башкарбай эле аялын эркелетиш керек деп эркелетип отуруп үйдү башкарып калды ким? Аял киши болсо, иш тескери айланып калгандан кийин шайтан эмне деди? Мен буларга буйрук бере берем, булар эркекти эркек кылып жаратканды мен катын кылам, катынды эркек кылам дейт. Болду, анан эмне болот? Шайтандын кулу болуп калышпасын экөө дейт. Орду менен.